Облус аймагында айылдык ден соолук комитеттери 2007 жылы түзүлгөн. Ал эми 2009 жылы Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттеринин ассоциациясынын кезектеги жыйынында 9 сентябрь айылдык ден соолук комитеттеринин күнү деп жарыяланган. Бул күндүн урматына Лейлек районунун Разаков шаарында ден соолук өмүр булагы аттуу майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Кененирээк кийинки сюжетте кеп болот. Айылдык ден соолук комитеттери халатчандарга жакындан көмөк көрсөтүп, калк саламаттыгы үчүн талбай эмгектенип келишет. Мындан улам алардын ыктыярдуу түрдө аткарган ак эмгектери бааланып, атайын майрамдык кече уюштурулган. Иш-чаранын алкагында элет жеринде эл саламаттыгы үчүн бир топ алгылыктуу жумуштарды аткарып келген айымдар үчүн каалоо тилектер айтылып, концерттик программа тартууланды. Лейлек районунда жана Сүлүктүү шаарында 57 айылда 700дөн ашык ыктыярчы айылдык ден соолук комитеттеринде эжелерибиз иштеп жатат. Бул эжелер ыктыярчы болуп эч кандай эмгек акы албастан ооруудун алдын алуу жана коомдук иш-чараларга дайыма катышып келишет. Коопсуз энелик, жогорку кан басымдын алдын алуу, спид виштен алдын алуу, кургак учуктун алдын алуу, эне сүтүн даңазалоо, ушундай иштердин баарын ушул эжелер аткарып келишет. Ошондой эле айыл өкмөттөрдө, шаарларда кандай коомдук иш-чаралар болсо, ошол эжелерибиз ыктыярчы болуп аткарып келишет. Самалк акимдин орун басары Максатай Каримбердиева баштаган тиешелүү бийлик өкүлдөрү, айылдык ден соолук комитеттеринин мүчөлөрү жана кала тургундары катышты. Кыргызстан айылдык ден соолук комитети деп мына бир канча жылдан бери алып карасак 17 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет экен. Анын сыңарындай мына бүгүн сиздердин өтө чоң армияны күттүм эле. Бүгүн азыраак келип калыпсыздар. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун, урматтуу эжелер. Мына бүгүн биз сиздерди сыйлап, урматтап келип, ошо сиздердин майрамыңыздарга ортоктош болуп атабыз. Бүгүнкү майрамыңыздар менен Лейлек район мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Осмонбеков Каныбет биз акыштын атынан, жеке өзүмдүн атымдан куттуктаймын. Майрам жөө жүрүш менен башталып, райондук маданият кызматкерлеринин жана АДКнын өнөрпоздорунун коштоосунда концерттик программа менен уланды. Ошондой эле эл менен тыгыз иш алып барып, коомдук иштерге активдүү катышкан эмгек алдыңкылары Лейлек районунун мамлекеттик администрациясынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Лейлек Кулунду жалпы дарыгерлик практикалык борборунун ардак грамоталары, ыраазычылык каттары менен сыйланды. Бүгүнкү иш-чарабызга райондук администрациядан акимдин орун басары, ошондой эле жалпы дарыгерлер практикалык борборундан мүчөлөр, шаардын мэриясы тарабынан өкүлдөр келип, ар бир айыл өкмөттөн мүчөлөр келип, биздин айылдык ден соолук комитетинин мүчөлөрүнү өздөрүнүн сыйлыктары, ардак грамоталары менен сыйлап кетишти. Ошол кезектен пайдаланып, мен бүткүл Кыргызстан боюнча айылдык ден соолук комитетинин мүчөлөрүнү бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бир эле кетсек, Лейлек районунда жана Сүлүктүү шаарында 53 айылда 57 айылдык ден соолук комитеттери, 700дөн ашык ыктыярчы АДК мүчөлөрү иштеп жатат. Негизинен ыктыярчылар эл аралап оорулардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен кошо, коомдук бардык иш-чаралардын активдүү катышуучулары болуп саналат. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.